ошолорун болсо анан биз оңолобуз депчи. Бүгүнкү жолугушууда улуттук баалуулуктарды жайылтууга, нарктуулукту кайрадан калыптандырууга өзгөчө көңүл бөлгөн Табият жана нарктуулук долбоорунун өткөн жылдагы ишинин жыйынтыгы чыгарылып, экинчи этабы расмий түрдө башталды. Өлкөнү өнүктүрүү үчүн руханий адеп ахлактык баалуулуктарга аяр мамиле жасаган муунду тарбиялоо зарылдыгы тураарын айткан облус башчысы Канат Жумагазиев уюштуруучуларга ыраазычылык билдирди. Табият жана нарктуулук долбоорун ишке ашырып жаткан Бак Дөөлөт коомдук фондуна ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Өтө маанилүү маселелерди көтөрүп, улутубуздун аң сезимин ойготуп, руханий адеп ахлакты өнүктүрүүгө алдыга карай ишенимдүү кадам таштоого үндөп келесиздер. Ушул сыяктуу эффективдүү долбоорлорду колго алып, ишке ашырууга чечкиндүү киришүү учур талап экенин кошумчалай кетейин. Өткөн жылы президент Садыр Жапаров инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана диний тарбиясы жөнүндөгү алгачкы жарлыгынын уландысы катары улуттук нарк жөнүндө жарлык чыгарган. Табият жана нарктуулук долбоору болсо бүгүнкү күндө өз деңгээлинде таанылбай же даңазаланбай жаткан улуттук идеологияны жайылтууга шарт түзөт. Жарлыктарды аткаруучу катары, кыргыз маданияттын кыргыз салтын алып жүрүүчү катары, алдыда келаткан аксакалдар катары, байбичелер, энелер катары сиздердин милдетиңиздер өтө чоң. Коомдо жөнөкөй эле өзүн жашап эле өмүрүн сүрүп кетүү эмес, андан башка дагы биздин аткара турган миссияларыбыз бар. Ата-атадай болуп, өз салаватынан жазбаса, эне-энедей болуп, энелик ыйыктыгын сактаса. Канча адеп болсо, ошончо ар бирдече. Нарктуулук түшүнүгү өтө кеңири болгондуктан бир жолку иш-чара менен баарын түшүндүрүү кыйын. Ошол себептен уюштуруучулар долбоордун экинчи этабында Чүй облусунун ар бир айыл өкмөттөрүндө 10 жолдан семинар өткөрүүнү максат кылышууда. Бак Дөөлөт коомдук фондунун спикерлери ар кыл темада нарктуулук бутактарына токтолуп, аны ачып берүүгө аракет кылышат. Экинчи баскычы бул Чүй областында бардык айыл өкмөттөрүн камтып атабыз. Демек, ар бир айыл өкмөткө чейин барып ушул семинарларды өткөрөбүз. Ар бир айыл өкмөттө канча мектеп болсо, канча айылдык деңгээлдеги активдер болсо, ошо жаштар комитети болобу, аксакалдар кеңеши болобу, аялдар комитеттери болобу, жанагындай айыл кеңештери баш биригип, ошол кыскасы айыл турмушундагы, айыл жергесиндеги сабалдында болгон улуу жана орто муундар менен биз ушундай нарктуулук боюнча семинарларды өткөрүп, байма-бай ошо кыргыздын салттуу билимдерин жайылталы деген ниет менен ушуну баштап атабыз. Бүгүнкү күндө бизден ошо өсүп аткан муундарга, жалпы эле кыргыз элине ушу нарктуулук, баалуулукту өздөрүнөн баштай турган, анан өздөрү өрнөк боло турган семинар катарында өткөрүп берди. Мен ойлойм, бул уланат, бул жалгыз эле райондук деңгээлинде өткөрүлгөн болсо, эми жер-жеринде, айыл аймактарында ошондой эле чоң коллективдерде дагы өткөрүү пландаштырылды. Бул колго аларлык иш болуп, иштөөгө колдоого алынды. Ааламдашуу доорунда жалпы адамзаттын өнүгүү жолунан четте калбай, башка элдердин дагы жакшы жактарын, мыкты салттарын үйрөнүү зарыл. Ошол эле учурда калк биримдигин бекемдеп, ар бир жарандын жашоо маңызын аныктай алган улуттук идея керек. Автандил Бактыбеков, Жумабай Исманалиев, СТВ.